Ош шаарында 1000ге жакын бош жумуш орну бар, айрыкча жеңил өнөр жай тармагында жумушчу күчүнө суроо талап жогору бойдон калууда. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Оштогу өкүлчүлүгү билдирди. Ош шаары боюнча бүгүнкү күндө жалпысынан алганда 1000ден ашуун бош жумуш орunu түзүлгөн. Ош шаарынын аймагындагы ишкана мекемелерден келип түшкөн арыздардын негизинде анын ичинде основной тигүүчү багытындагылар көп тараптуу тигүүчүлөрдү, андан сырткары мед айымдарды, ошондой жумуш орундары келет бизге. Бүгүнкү күндө алардын ичинен бизде 108 жаран акыркы 3 айдын ичинде жумуш менен камсыздалды. 9 жыл чет өлкөдө иштеген Самара Айтматова учурда Ош шаарындагы белгилүү тигүү фабрикаларынын биринде иштеп жатат. Ал өз мекенинде балдарынын жанында иштеп, туруктуу киреше таап жаткандыгын белгилейт. 9 жылдан бeri миграцияда жүрөм. 9 жылдан бeri ошо Москва шаарында швейн цех боюнча эле иштедим. Кыргызстанда азыр бардык мүмкүнчүлүгү болуп калыптыр. Азыркы кезде 2-3 жылдан бери дейм. Ошого балдарым караганча өзүм мээрим бергенче балдарыма келип иштеп атам. Эми Москвада миграцияда иштеп жүргөн малда квартплата документтер менен эле Кыргызстан менен экөө бирдей болуп калып кетти да. Разницасы. Бул жакта 100 миң алсаң, бул жакта 50 миң алсаң дагы эсептеп келгенде расход менен ушунча болуп чыгып калат экен. Аталган фабрикада ушул тапта 50ге жакын жумушчу орну бош турат. Кадр маселеси курч болгондуктан ишкана жетекчилиги чет элдик жумушчу күчүн тартуу мүмкүнчүлүгүн да караштырууда. Бизде азыр негизинен тигүүчүлөргө муктаждык бар. Бул бизде эле эмес, баарында эле болсо керек. Планды аткарышыбыз керек да. Анан жумушчулар жетишпей атса, объявление берип атабыз, кулактандыруу берип атабыз. Анан ошо өзүнүн жумушчулары жетишпегендигине байланыштуу. И плюс дагы биз жумуш орундарын кошконубузга байланыштуу азыр ошо чет өлкөлүк жарандардан жумушчуларды алып келсек деген планда бар. Бизге 50дөн ашык, 50-60 жумушчу керек болот азыркы ушул тапта. Анан дагы биз чоңойто турган быйыл ушундай пландарыбыз бар. Жумуш орун дагы бир 100дөн ашык жумуш орун ачканга. Ошолорго дагы жаңы жумуш орундары ачылат, жаңы жумушчулар керек болот да. Жумушчу күчү жетишпей жаткан тармактар катары кийим тигүү, курулуш компаниялары аталды. Ширетүүчү, тамактануучу жайларга да тейлөөчү кызматкерлерге да суроо талап бар. Жумушка орношууну каалагандар Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин аймактык бөлүмдөрүнө кайрылышса болот. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.